Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, бул маселе чийки. Сиз муну комитетке түшүрүп берсеңиз, аграрный комитетке. Өтүнүч, кийинкисинде. Бул маселе 3 жыл болду көтөрүлгөн. 3 жылдан бери какшап келатабыз. 60 миллион доллар проектке бөлүндү беле? Акча бөлүндү элек. Биз азыр микрофонго жакыныраак сүйлөсөңүз. Микрофон Жок, ратификациядан өткөн да. Жок, өтө элек. Ошого биз ратификация киргизели деп атабыз. Биз биринчи долбоорун даярдап алдык. Бул жаңы метод менен кетип атабыз да. Качан киргизесиңер? 12 майда алып келебиз. 12 майда киргизсек. Өткөндө Максат Сарбагышев айтканда февралда тендер өткөрөбүз деп едиңер беле. Мен жооп берем, болбосо кетем деп эди беле бирөө. Ошол зам менен 31-чи биз менде бар болчумун, 31 январда кетем деген. Биз ошону жана айтып кетпедимби? 4 айга кечигип атабыз. Жок, кетпейсиңер. Объемду. Кеткиле да. Объем Жок, кечиресиз. Объемду. Саясий заявление болгон, кетпейсиңер. Качан кетесиңер? Биринчи орун басар айтканда анычы. Гостройдун биринчи орун басар айткан. Жок, качан кетет Алмазбек Акунжанович? Кеттиби? Тендерге кетти dedi. Анда ошол обещать эткенди тендерге кетирди. Качан кетирдиңер? 27 февралда бардык жерге илинди. Донорство турат, АБРде Ошол кагазды бизге берип койгула. Мына менде бар. Жок, ошону бизге берип койгула, сөзүңөр туура болсун. Эгер ошондон кечиккен болсоңор, дагы эле берилек болсоңор, анда кеткиле. 3 жыл болду. Эгер Чолпан Атадагы очистной сооружение жарылса, Ысык-Көл областын жаап кое бергиле. Ушуну дагы бир жолу айтып атам. Бүт барыңардын катепсиздериңер бар, ушул жерде отургандардын баары. Жайында көлгө барып эс аласыңар жыргап кунап. Чолпан Ата бул туризмдин жүрөгү, бардык туристтер ошол аркылуу өтөт. Эгер очистной сооружение жабылса, бүт Ысык-Көл областы. Мен какшап атып түшүндүрө албай койдум мен. Туура эмеспи? Айыл чарба экология министрлиги. Жо, айтыңыз. Туура айтасыз. Мына болгон. Качан бүтүрөсүңөр муну? Качан бүтөт бул? Биз план боюнча вообще жана план сурап атпайсыздар. 28-жылы бүтүш керек. Бирок биз ага карабай, азыр параллельно бүтүрүп 26-жылдын акырына бүтүрөлү деп атабыз. 26-жылдын акырына. Бардык иш планында 28-жыл. Биз 2 жылга тездеттерин деп аракет кылабыз. Ошон үчүн жанакы предквалификацияны суранып өткөрүп атабыз. Тендерлерди эртелетип атабыз. Ошон үчүн бул Ысык-Көл областынын урматтуу Далиев мырза, сизди биринчиден куттуктайм. Көп жылдан бери иштеп, өзүнүн маңдай териңиз менен келип ушул жерге отурдуңуз. Экөөбүз да чогуу иштешкенбиз. Жаныңыздагы Раматовго да чогуу иштегенсиз, орун басар болуп иштедиңиз. Бул Ысык-Көл областынын ген планы бүттү? Схемный планы же кандай деп айтсак болот? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Балбак Зарлыкович, бул башкы пландын схемасы. Бул жерде рекреациялык зонага жанагы берилген ген план боюнча. Только жанагы туристтик багыттагы объекттер кириш керек деп. Ал жерге Советтер Союзунун убагында салынып калган айыл чарба багытындагы объекттер кирип калган. Бирок ошолор боюнча биз сунушубуз менен бекитип бердик. Гостройго жибердиңер. Жибердик. Алмазбек Акымжанович, Гострой Орунтаевга кайрылам, бизге качан алып келет ошону? Ошону бир тездетип бербейсиңер. Ушулда тиешеси барбы ушуга? Байланышы барбы азыркы очистойдун? Коммуникацияларын бекитип бердиңерби? Коммуникациялар кайсы жерде очистной туруш керек, кайсы жерде башка объект туруш керек, баары камтылган, зонага бөлүнүп, булар баары кирген. Алмазбек Акымжанович, бул иштер бири-бирине байланыштуу. Бизге азыр схемный ген план бир бөлүгүн бекитип беришибиз керек. Булар ошонун негизинде иш алып барыш керек. Же туура эмеспи? Айтыңыз. Биз ошол ген пландын негизинде ар бир кыймылды ошол архитектура менен биз макулдашып туруп бекитебиз. Биз булардын айткандары аябай туура. Биз 3 этапка бөлгөнбүз. Косту куруу, анан ичкилерди, анан кийин объекти туризм. Алмазбек Акымжанович, ушул жерден сиздин атыңыздан Орунтаевга кайрыламын. Тезирээк бул иштерди бүтүрүпмү, ген план схемасын тиги кишилер менен чогуу иштеп, эмдиги жылкыга, эмдиги айка коесузбу, урматтуу төрага, же арка жумага коесузбу, комитетке жиберип берсеңиз ушуну. Комитеттен бышырып туруп анан кийин кайра жыйынга алып чыгалы.
Мен сиздерден ушуну талап кыламын, эртерээк бүтүрүп берели, өтүнүч силерден суранамын. Рахмат.